Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly musulmon tuğanlar, bugün adatta inşallah Sahih Muslim kitabından Babu ardu maqadil mayit minal janna awin nar alayhi. Жаңы өткен адам өткенде қабырында аға пейіштегі орды көрсетіледі, же болбосо тозоктогу жайы көрсетіледі. Ошол жөнүндө пайгамбарыбыздын кээ бир хадистерин өтөбүз. Жана ошондой айтпайт азабыл кабр. Кабырдын азабы бар экендигин бекемдөө. Ва таавуз минху жана андан коргоо суроо тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи деген. Урматтуу мусулман туугандар, Ахлу Суннанын көз карашында пайгамбар саллаллаху алейхи Куранда Аллах таала айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, андан кийинки алымдар айткан, сахабалар, табииндер, таба табииндер ошол замандан тарта келе жатат. Ахлу Сунна алымдар бардыгы бир ооздон эмне дейт? Адам өлгөндөн кийин кабырга киргенден кийин кадимки жашообуз бар дейт. Кабырда же рахат бар, кабырда же азап бар. Адамга сөзсүз түрдө кабырда бир жашоо болот дейт. Кээ бир топтор, кээ бир жамааттар болгон, Муътазилит жана анча-мынча топтор ошолордун таасир алгандар. Алар кабырга кирген адам жөн эле жатат, эч кандай жаза болбойт, сыйлык болбойт, же болбосо рахат болбойт, же азап болбойт деп айтышат. Ахлу Сунна алымдар жок, андай эмес. Адам кабырга киргенден кийин же жакшы болот, же жаман болот. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадистеринде баяндап берген. Жана ага Куранда бир канча аяттарда ишараттар, көргөзмөлөр келген да. Урматтуу мусулман туугандар, ошол хадистердин биринде пайгамбар айтат: "Момун адам бул дүйнөдөн үзүлүп ахиретке бет алганда" деген. Ал деген сөз адам бул дүйнөдөн өлүп жаны чыгайын деп аткан учурда, жан чыгар маалы келгенде атайын асмандан бир периштелер түшөт деген. Ая периштелер бейиштен кепиндери менен түшөт. Бейиштин кепинин алып келет, жана бейиштин ханут деп коет, жыпар жыты менен кошулуп алып келет. Бая өлгөн адамдын ошол жыттанат, кепин себилет, жыттанат ошондой. Анан бая периштелер келип, бая адамдын көз алдына ушундай болуп келип отурат дейт пайгамбарыбыз. Отурганда анан өлүм периштеси келип, бая майыттын жан берип аткан адамдын баш жагына келип отурат дейт. Отурган бая тойип таза рух, нафс, жагым болгон нафс Аллахтын райымына жана Аллахтын мээрими менен разылыгына чыккынын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ошондо баягы адамдан денеден рух ушундай болуп чыгат. Идиштен суунун тамчысы тамчылап чыккандай болуп, аккандай болуп агып кетет деген. Денеден ушунчалык жеңил, оңой, жумшак болуп, баягы адамдын руху денеден чыгып кетет, жаны чыгып кетет. Анан денеден жан чыкканда пайгамбар айтат, баягы периштелер өлүм периштесинде жанды бир да замат калтырбастан колунда алып баягы бейиштен түшкөн кепинге салат. Ошол кепинге оруп, ханут менен ошол баягы жыпар жытка кошуп салып, асманга ошол рухту көтөрүп алып чыгышат. Урматтуу мусулман туугандар, ошол денеден ушунчалык кепинден жыт чыгып турат, жыпар жыт болгон сонун жыттар чыгып турат деп пайгамбарыбыз дүйнөдө андай болбогон жыттар чыгып турат dedi. Бүгүн дүйнөдө кандай деген кетишкендиктер бар да. Ар кай жерден баягы Франциянын жыпар жыттары, бияктын, тияктын акчаңа жараша ар кандай жыттарды табып чыгасың. Бирок урматтуу мусулман туугандар, баягы бейиштин жыты, адам чыгып өлүп атканда берилген Аллахтан келген жыт дүйнөдө болуп көрбөгөндөй жыт дейт пайгамбарыбыз. Периштелер ошол кепинди рухту көтөрүп алып асманга көтөрөт. Биринчи кабат асманга жеткенде кайсы бир жерден периштелердин жаны ошол өтпөсүн ушундай жыпар жыт болуп буркурап турат. Периштелер бул кимдин жыты, кандай сонун жыт, кандай рух болду экен деп баардыгы эңсеп тамшанып турушат ошол жерде. Анан биринчи кабат асманга чыкканда баягы биринчи кабат асманга көтөрүлүүгө уруксат сурайт, эшигин ачылбасын. Бул кимдин руху, бул кандай сонун рух, кандай жыпар болгон жыттуу рух деп периштелер тамшанат. Ошондо бул паланча түкүнчө деп баягы дүйнөдөгү эң жакшы аттар менен аталат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи. Анан биринчи кабат асмандан чыгат. Экинчи кабат асманга барат, кайра 3кө барат, 4кө барат, 5кө, 6, 7 деп ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ыймандуу адамдын рухун көтөрүлө өрөт деди. Барып 7-чи кабат асманга чейин чыгат. Чыккандан кийин Аллах таала айтат, ушул пендемдин рухун, пендемдин китебин айлийин деп коет, бийик болгон даражаларга, жаннаттын даражаларына жазкыла дейт. Андан кийин Аллах таала пендемдин рухун ошон жазкыла дейт дагы, андан кийин пендемди кайрадан жерге кайтаргыла, себеби мен аны жерден жаратканмын, кайра жерге кайтарам, эртең кыяматта жерден тирилтип алам дейт. Ошондо урматтуу мусулман туугандар, баягы рухту периштелер кайра кепинде салып, алып келип отуруп узатып, кайрадан кабырга алып келип денесине кайтарып берет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи. Анан ошол жерге келгенде эки периште келет, баарыбыз эле билебиз баары, Мункар Накир деген периштелер. Эки периште келип баягы рух жанды адамды отургузат, сурайт: жаратканың ким? Роббиң ким? Пайгамбарың ким? Диниң эмне деп сурайт.
Урматтуу мусулман туугандар, эгерде жаратканды тааныган адам болгон болсо, жаратканга баш ийген адам болгон болсо, жаратканды буйруктарын аткарып жүрген адам болгон болсо, жараткан Роббим Аллах деп жооп берет пайгамбар. Эгерде диниң эмне дегенде дин менен жашаган адам болсо, диндин парыздарын билген адам болсо, ошол диндин буйруктарын аткарып түшүнгөн адам болсо, диним ислам деп жооп берген Аллах таала мүмкүнчүлүк берет. Силерге жиберилген адам тууралуу кандай дейсиң? Пайгамбарың ким деген? Дегенде ал киши бизге келген пайгамбар. Аллах тааланын элчиси жана Аллах жиберген бизге пайгамбар дейт. Дегенде баягы адамга айтылат, ошол нерсени сен кайдан билдиң? Анын пайгамбар экендигин дегенде. Аллах тааланын китебин окудум жана ошого ишенип тастыктадым дейт да баягы. Ошондо Аллах тааладан аспандан бир жарчы жарсалат, пендем чындыкты айтты, эми пендемми бейиштен төшөп койгула кабырына, бейиштен кийгискиле жана бейиштин эшигин ачып койгула дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бейиштин жытынан рух баягы эң жакшы жыпар жыттар келип турат. Бейиштин деми ушундай болгон авазы келип турат. Анан баягы адамга бейиштеги орду көрүлгөндө ушунча рахат жыргалчылыкты көргөндө баягы адам Я Робби акимисса, я Робби акимисса дейт. Я Аллах, эртерээк кыямат болсо экен, эртерээк кыямат болтурсунчу дейт. Себеби ал астыда көрүп аткан жакшылыктардын баарын көрүп кайтты да бейиште. Ушундай иштер бүтүп аткан сезди дейт. Я Аллах, кыямат эртелет, эртең бала чакам менен жолугайын, ошол жака бейиштен көрүшөйүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эми жараткандан алыс болгон адам болгон болсо, ыймансыз адам, капыр адамдын руху чыккан маалда жүздөрү капкара болгон ушундай коркунучтуу болгон периштелер келет дейт. Анан келип бет астына көз астына келип отурушат. Өлүм периштеси келет, анан баягындай эле башында отурат. Келип, эй жиркеничтүү болгон жаман зат, нафс чыккының дейт. Аллах тааланын карына, Аллахтын азабына чыккының дейт. Ошондо баягы адам денесинде рух корккондуктан дененин ар жагына чачырап бөлүнүп качып кетет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Баягы рухту периште ушундай кылып суруп алат. Ным жүмдөн уйгакты суруп алгандай кылып суруп алат дейт. Оорчулук менен, кыйынчылык менен адамдар көрдүңөрбү жан берген. Кыйналып калат. Эгер молдокелер айтат, жан берген адамдарга баягы Куран окуп дем салып барганда жагдай болуп ийилип калган адамдарды көрдүм деген, эгер молдокелер. Жан чыкканда жанды бериш ушунчалык кыйын болгон да. Баягы рух ушунчалык качып кеткендиктен периште ошентип Аллахтын карына калган абалда чыккын деп кууп чыгат, алып чыгат. Анан ага ушунчалык жаман жиркеничтүү болгон кепин алып келинет. Ошол кепинге салганда ушунчалык андан бетер жиркеничтүү сасык жыт чыгып турат. Дүйнөдө эң болгон жаман жыт ошол жерде чыгат дейт. Баягы периштелер аны көтөрүп аспанга алып чыгып аракет кылышат да. Аспанга алып чыкканда периштелер бул кимдин жыты, кимдин руху ушунчалык жиркеничтүү сасык болгон рух кимики дейт. Ошондо периштелер бул баягы адам паланча түкүнчө деп дүйнөдөгү эң жаман аттар менен аташат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан чыгып биринчи кабатты асмандын эшигине чыгып периштелерден суранганда, эшикти суранганда эшик ачылбай коет. Ошол жерден Аллах таала айтат, пендемди, ошол капыр пендемди дейт. Жердин эң түбүнө Сиджин деген тозоктун түбүнө жаздырылган, ошол жака кетсин деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, баягы периштелер аны ошол жерден рухун асмандан жерге таштап берет, жерге келип кайра өзүнө кирет, ушундай абалда келет деген да. Келгенден кийин эки периште келип баягы адамды тургузат. Отургузат дагы жаратканың ким дейт. Пайгамбарың ким, диниң эмне деген да. Урматтуу мусулман туугандар, Кудайды тааныбаган адам бүгүн тил менен жаратканым Аллах деп айтыш оңой эле. Бирок ал жерге киргенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кабырга кирген адамдын тили сүйлөбөйт, адамдын ичиндеги көкүрөгү, жүрөгү сүйлөп калат да. Жашоосу сүйлөйт. Жашоодо кандай жашаган болсоң, ошол абалда сүйлөйсүң. Жашооң кандай болгон болсо, жаратканды тааныган болсо, демек жаратканым Аллах деп айта аласың да. Бирок жараткандан жөө качкан адам болгон болсо, жараткандын бир да буйругун аткарбаган адам, тетиринче Аллах таалага шерик кошуп күнөө кылып жүргөн адам болгон болсо, ха ла адри дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Билбейм деп жооп берет. Сага ошол түшкөн жөөлгөн пайгамбар тууралуу эмне дейсиң дегенде, билбейм дейт. Адамдар айтчу эле ошол сөздү мен да айтып жүрдүм эле дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, асмандан бир жарчы жарсалат, Аллах таала айтат, пендем жалаң айтты деген. Сен билген дагы эмессиң, билгиң дагы келген эмес деген. Дүйнөдө өзүң каалагандай жашаган келде жашадың. Дүйнөдө өзүң каалайын деп өзүң билгендей жүрдүң эле, каалагандай жүрдүң. Сен мени тааныбадың деген Аллах тааланын буйругу келет, жарсаланат. Анан периштелер колунда болгон ушунчалык бир катуу балка менен урганда жердин түбүнө ушунчалык бир канча аралыкка кирип кетет деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Андан кийин Аллах таала пендеме тозоктон болгон жай салгыла дейт баягы кабырына. Пендеме тозоктон болгон кийим кийгизгиле жана тозоктун эшигинен бир эшикти ачып койгула, ошол жерден тозоктун жыты келип турат, сасыгы келип турат, ысыгы, табы келип турат. Андан кийин урматтуу мусулман туугандар, бай адамга ушундай абалдар берилет.
Демек, урматтуу мусулман туугандар, кабырдын азабы же кабырдын рахаты чындык. Кабыр тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир канча жерде айткан. Кабыр, урматтуу мусулман туугандар, капкараңгы болгон жай. Дүйнөдө канча жарык алып барып кабырга адам менен кошулуп көмүп койсоңор, кабыр жарык болбойт эч качан. Алып барып канча чырактар эң жакшыларын дүйнөдө кымбатын алып барып салып койсоң деле, баягы адамдын кабыры, имансыз адам кабыры караңгы боюнча тура берет. Аллах Таала ошону жаратып койгон. Урматтуу мусулман туугандар, бир маселе бар, биз кабыр менен мамиле кылганда акыл менен мамиле кылбайбыз. Кабырга келгенде акыл иштебейт, болду, гайып ал жак. Ал жакта пайгамбар айтты, Аллах айтты, ишенебиз, тасдыктайбыз, болду, бүттү. Биз ал жагын түйүнө киргенде билбейбиз. Биз ошо пайгамбар айтканды билебиз, Аллах айтканды билебиз, андан башканы билбейбиз. Акыл ал жакка киргенде иштебейт, тосулукка жетпейт. Акыл гайыпта болуп аткан нерсени сезбейт. Кандай эле жараткандын заты кандай экенин билбегенде эле кабырдын ичинде жашоонун кандай экенин билбейбиз. Кандай эле Аллах Тааланын сыпаттары кандай экенин билбегенде эле, жараткандын сыпаттарын билбегенде кабырдын ичине кирген адам рахаты, азабы кандай экенин билбейбиз. Ошондой эле эртең кыяматтын абалдары кандай экенин билбегенде эле, кандай абалда болгонун билбегенде эле кабырдын ичинде билбейбиз, урматтуу мусулман туугандар. Андыктан, урматтуу мусулман туугандар, кабырдын ичи капкараңгы. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Пайгамбардын мечитин ар дайым тазалап жүргөн бир эже бар болчу, эне аял киши бар эле да. Дайыма мечит тазалайт эле, барып эки жагын шыпырып, мускулдарын чыгарып, нарак берагын тазалап, колунан келген кызматын кылат эле Аллахтын жолунда, Аллахтын дининде. Анан ошол эже аял күндөрдүн биринде кайтыш болду, сахаби аял. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кыжылат кылбайлы, кеч мал болду ошол убакта. Анан пайгамбар ойготпойлу кыжылат кылбайлы деп барып өздөрү эле жаназаны окуп алып көмүп коюшту. Кийин арадан бир канча күн өттү. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы мечитти тазалап жүргөн, шыпырып жүргөн аял көрүнбөйт да, каякта деп сахабалардан сурайт. Сахабалар: "Я Расулаллах, ал аял кайтыш болуп кетти эле. Сизди убара кылбайлы деп, ал аялды биз өзүбүз алып барып жаназа окуп көмүп койдук эле" деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ачуусу келип, бир аз жактырбагандай болуп, "Эмне үчүн мага ошону айтып койбодуңар" дейт да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып аялдын кабырына барып жаназа намазды окуйт дагы дуа кылат да. Андан кийин чындыгында бул кабыр караңгы жай. Аллах менин намазым менен, менин дуам менен кабырдын жашоочулар кабырдын караңгылыгын жарыктуу кылып берет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, урматтуу мусулман туугандар, кабыр караңгы болгон жай, ошол коркунучтуу, баягы жаман болгон жай имансыз күнөөкөр адамдарга. Кабырда дагы, урматтуу мусулман туугандар, кабырдын доммасы деп коет, кысуусу деген маселе бар да. Кабыр өзүнө кирген адамдар бир жолу, ар бир адам сөз кысат бир жолу. Пайгамбардын Саад ибн Муаз деген сахабасы бар болчу. Саад ибн Муаз ансарлардан болгон көрүнүктүү сахабалардын бири. Исламда, урматтуу мусулман туугандар, Саад 6 эле жыл жашаган. 6 жыл жашап жүрүп, бирок ушунчалык эмгек кылып койгон, ушунчалык Аллах Тааланын дининде мээнет кылып эмгек кылган. Саад өлгөндө Аллах Тааланын аршы титиреди дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Саад өлгөндө Саадтын жаназасына пайгамбар айтат, 70 000 периште түшкөн, атайын коштоп ошол жаназаны сый урмат кылып түшкөн дейт. 6 жылда, урматтуу мусулман туугандар, ушундай нерсе жетишип калган сахаба болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кабыр кысат дейт, адам жерге берген коюлганда кысат деген да. Эгер ошол кысуудан бир адам кутулганда, Саад ошодон кутулуп кетмек деген да. Саад өлгөндө Аллахтын аршы титирип атат, периштелер түшүп атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаназасын окуп атат. Ушундай нерселер болду, бирок ошо барсаң Саадтын ялы кабыр бир жолу кысып койду да. Алымдар айтат, урматтуу мусулман туугандар, кабырдын кысканы ар кандай деген да. Имандуу адам, Кудайга жаккан адам, Аллахтын олуялары жакын адамдарды кабыр кыскан деген сөз эненин кучагында жаш баланы эркелеткендей кыскандай эле болот деген да. Эне баласы кысканда кандай көрөт? Жакшы көрүп мындай эркелетип кысат. Бул башка маселе. Бирок имансыз адам болбосо, күнөөкөр адам болсо, жараткандан алыс болгон адам болсо, кабырды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык кысканда кабыргалары бири-бирине кирип кеткен абалда кысат деген да. Ушунчалык оор болот, абал сезет эмес кысуусунда. Ошондой эле, урматтуу мусулман туугандар, кабырдын демек абалы оор экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыр биз окуй турган хадистерде ошо кабырга байланыштуу кээ бир маселелерди айтып кетет. Ошол маселелердин биринен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер кайсы бир адам өлгөн болсо дейт, кайсы бир адам өлө турган болсо, урида алейхи вакату бил гадати вал аши, ошол адамга ар дайым кабырында бара турган жайы эртең менен кечинде күн сайын көрсөтүлүп турат экен да. Кабырда жаткан адам күн сайын таңга эртең менен бир сыйра көрөт, бара турган жайын, кечке мал дагы бир көрүп турат. Эгер ошол кабырда жаткан адам бейишелерден болгон болсо дейт пайгамбар, күн сайын бара турган жайы эртең менен кеч ошо бейиштен болгон жайын отун көрсөтүп турат да. Эртең бара турган жайың, эй пендем ушундай болот, эй адам мындай болот деп көрсөтүп турат. Эгер ошол адам тозок ээлерден болгон болсо дейт, анда тозоктон болгон жайы көрсөтүп турат ошол адамга эртең кеч дейт. Андан кийин ага ушундай айтылат,
Ey адам, кыяматта ушул жай сенин жайларың болот деп айтылат. Демек, урматтуу мусулман туугандар, ушул жерден биз билдик, күн сайын кабырда жаткан бүгүнкү адамдарга дагы бара турган жайлары экенин көрсөтүп турат. Бир күндө эки жолу, эрте кеч, мал менен. Кийинки хадисте, урматтуу мусулман туугандар, Заид ибн Сабит деген сахаба. Заид ибн Сабит деген пайгамбарыбыздын көрүнүктүү мала жошпа, жаш сахабалардан болгон. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага хижрат кылып динди сактайын деп атайын динди жайылтам деп көчүп келген да. Ошол пайгамбарыбыз көчүп келгенде Зейд радиаллаху 11 жаштагы бала болгон, жаш бала. 11 жаштагы бала. Элестетели, бүгүн бизде 11 жаштагы балдар канчанчы класс? 4-5 класс бала. Бану Наджар урусунан болгон Зейд ибн Сахаби болот. Пайгамбарга келип, уруулаштырып келип, "Я Расулаллах, мына зирек, акылдуу бала, байкасаңыз көрсөңүз" деген да. Курандан бир 17 тегерегинде бир 10 канча сүрө жаттаган сахаба болгон. Пайгамбарга баягы Куранды окуп берет, жаш жигит, 11 жашта болот. Пайгамбар анын окуп берген жактырат, ичинен баягы зээнин түшүнүп, бул баладан келечекте бир нерсе чыгат экен сезген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан пайгамбардын кызматына жүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир алдында айтып атат, катчысы катары жүргөн дейт, жазат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага келгенде күндөрү биринен Зейдти чакырат. О Зейд, мен жөөттөргө анча ишене бербейм деген. Ошон үчүн жөөттөрдүн жазган каттарына же мен айткан сөздөрүмө аларга анча ишене бербейм. Сен барып ошо иврит тилди бир аз үйрөнчү, тезирээк үйрөнсөң, ошон сен жазган каттарын сен окуп берчи мага деген. Урматтуу мусулман туугандар, баягы Зейд жаш бала, жаш жигит иврит чочун тили, еврейлердин тилин үйрөнгөнү киришет. Ошону алдымдар айтат, ушунчалык Аллах Таала ошол адамга, ошол балага зээн бергендиктен, мүмкүнчүлүк бергендиктен тилди 17 түндө дейт да, 17 күндө эле үйрөнүп койгон дейт. Жөөттөрдүн тилин 17 түндө бир пас ушунчалык үйрөнүп койгон. Бир айда убакыт кеткен эмес. Биз бүгүн бир тилди үйрөнүш үчүн жок дегенде кеминде жыл кетет, болбосо 2 жыл, андан да көп кетип калышы мүмкүн да. Зейдке Аллах ушундай мүмкүнчүлүк берген. Зейд радиаллаху анху айтат. Кала байнама наби саллаллаху алейхи фи хайтри бани Наджар ала баглатин лаху. Күндөрүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бану Наджар урусунун багында барат деле качырдын үстүндө. Пайгамбардын качыры болгон. Качыр аттан кичине, эшектен чоңураак жаныбар. Пайгамбар ушул качыр менен алып бактан өтүп барат эле дейт, багын ичинен. Ванаху маху, биз анын жанында чогуу бараттык эле. Анан изхадат бихи факадат тулкияху. Кокустан эле баягы качыр үркүп кетти, чочуп кетти дейт. Пайгамбар үстүндө бараткан качыр чочуп кетти. Чочуп кетип пайгамбарыбызды кокустан кулат коеюн, жерге кулат коеюн деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Вайда акбурун ситта ва хамсата арба." Зейд айтат: "Карасак эле ошол жерде 4-5-6 бир кабыр бар экен" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден бул кабыр ээлерин ким тааныйт деди. Бул кимдин кабыры деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады. Адамдардын бири: "Я Расулаллах, мен тааныйм" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Фамата мата хаулай." Бул кабыр адамдын ээлери, кабыр жаткан адамдар мына 5-6 болар. Качан өлгөн ким билет деди. Дегенде: "Я Расулаллах, мату фил ишрак." Ширк маалында, бая жахилият ордунда өлгөн адамдар болчу булар. Аллага шерик кошуп жүргөн, исламдан алыс болгон адамдар болчу, я Расулаллах деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна хадил умма тубтала фи кубуриха." Чындыгында бул үммөт кабырында сыналат, азапталат деди. Бая адамдардын кабырда жаткан 5-6 азапталгандан качыр үркүп кетти, коркуп кетти. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап мындай деди: "Фалаула алла тадафану." Эгерде мен силерди жакындарыңар жерге бербей коет деп коркпогонумда дейт. Силердин бербей коюңардан коркпогонумда Аллах Тааладан дуа кылат элем, мен уккан кабырдын азабын силерге да угузун дуа кылат элем дейт. Ал деген урматтуу мусулман туугандар, мен дуа кылсам Аллах силерге кабырда азапты угузганда, жакындарың апаңы жерге барып атканда кыжалатчылык менен коркуп берет элең. Сорго бергиң да келбей калат эле дейт. Атаңды бергиң келбей калат эле, бир тууганыңды бергиң келбей калат эле, жакындарыңды бербейт элең. Кантип ошондой азап болуп аткан жерде уккандан кийин бересиң, бере албайт болчуң дейт. Ошол азаптан угулбасын деп силерге Аллах Тааладан атайын дуа кылбадым дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Сумма акбала алейна бивачхи." Пайгамбарыбыз бизди карады, мындай деди: "Таавазу биллахи мин азабиннар." Аллах Тааладан тозоктун отунан коргоо сурагыл. Калу наузу биллахи мин азабиннар. Сахабалар дароо: "Аял тозоктун отунан Аллахтан коргоо сурайбыз" деди. Анан пайгамбар: "Таавазу биллахи мин азабил кабри." Кабырдын азабынан Аллах Тааладан коргоо сурагыла деди. Сахабалар: "Аллахтын азабынан кабырдын азабынан Аллах Тааладан коргоо сурайбыз" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Таавазу биллахи минал фитан ма захара минха ва ма батан." Ачык жана жашыруу болгон ар кандай сыноо фитналардан коргоо сурагыла деди. Демек, урматтуу мусулман туугандар, бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Бул дүйнө ар кандай фитналар боло берет. Ачык бар, жашыруун бар, бүгүн көрүп атпайбыз фитна.
Көчөгө чыксаң бүт фитна, телефонду ачсаң фитна, азгырыктар деген сөз да. Бияка азгырат, тияка азгырат. Пайгамбар айтат, адам эртемен үйүнөн чыкканда мусулман болуп чыгат, кечине кайтканда капыр болуп калат деген да. Иманын арзыбаган дүйнөгө сатып берет деген. Кечинде чыккан болсо имандуу болуп чыгат, таң атканда келсе кайра капыр болуп калат деген. Иманын арзыбаган дүйнөгө сатып берет деген. Дагы башка бир хадисте пайгамбар айтат, түндүн толкундарындай караңгы түндөй болуп келген ар кандай азгырык фитналардан эжат болгула деген. Демек жашоо бүгүн фитна, бияка чыксаң азгырык, тияка чыксаң азгырык, ар кандай азгырыктар бар. Ошолордон Аллах Тааладан коргоо сура, Аллах өзү жеңилдик берет деген. Демек муслим адам эмне кылыш керек экен? Ар дайым, "Я Алла, мен ар кандай ачык жана жашыруун болгон, мен билген, билбеген фитналардан корго" деп сураш керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Таавазу биллахи мин фитнати даджал", даджалдын фитнасынан коргоо сурагыла dedi. Сахабалар: "Калу наузу биллахи мин фитнати даджал", даджалдын фитнасынан коргоо сурайбыз dedi. Урматтуу мусулман тугандар, демек бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырдын азабы бар экенин дагы бир жолу эмне кылды? Тасдык айтты да. Чындыгында бул үммөт кабырдын азабы менен сыналат. Бул үммөткө да кабырдын азабы болот дейт да. Күндөрдүн биринде Айша энебизге бир жөөттөрүн болгон аял кирип келген. Кирип келип, "Силер да кабырда силерге да сыноо болот" деген да. Кабырдын ичинен келген силер да жашоо болот, ар кандай, же азап болот, же рахат болот деген. Анан пайгамбарыбыз: "Я Расулалла, могул жөөттөр ушундай айтып атат го" деген. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ооба, ушундай болот, чындыгында кабырда ушундай деген жашоо бар" деген. Кийинки хадисте урматтуу мусулман тугандар, Абу Айиб ас-Сахаби разияллаху анху айтат, алдыңкы хадистен бир маселе бар. Сахабалардын пайгамбарыбыздын буйругуна дароо аткаргандыгы да. Пайгамбарыбыз тозоктон коргоо сурагыла деди. Сахабалар менен: "Ey Алла, тозоктон коргоо сурайбыз" деди. Кабырдын азабынан коргоо сурагыла деди. Сахабалар дароо коргоо сурайбыз деди. Фитнадан коргоо сурагыла деди. Сахабалар дароо коргоо сурайбыз деди. Дажалдын жаманынан коргоо сурагыла деди. Сахабалар дароо коргоо сурайбыз деди. Демек, урматтуу мусулман тугандар, пайгамбардын оозунан бир сөз чыкпаган сахабалар дароо аткарган аракет кылган да. Ар бир сөзүн жашоосуна алып келип практикада амал кылган аракет кылган да. Оор болсо дагы, жеңил болсо дагы, жагымдуу болсо, жагымсыз болсо айырмалык жок болчу. Алар ошон үчүн сахаба болуп тандалган адамдар болчу да. Эмне үчүн Аллах мени же эмне отургандарды тандаган жок сахаба кылып? Себеби биз ошол доордо пайгамбардын сахабасы болуп, пайгамбар бир сөзүн жерге түшүрбөстөн амал кылган адамдар эмес элек. Биз ошондой адамдар пайгамбардын жагында жүрүп, анын оорун чогуу көтөрүшүп, кайгысын тең бөлүшө турган адамдар биз эмес болчук. Ошол адамдарды Аллах Таала тандады сахаба кылып. Демек, урматтуу мусулмандар, биз да бүгүн пайгамбар айтты деди, демек пайгамбар айтты, ооба. Пайгамбар айтты кыла албадыкпы? Жок дегенде пайгамбарды урматтап сыйлап, "О, пайгамбар айтты" деш керек да. Пайгамбар айта берет да. Пайгамбар биздин жашоодо жашабады да. Бүгүн 21-кылымды пайгамбар билбейт да. Пайгамбар бүгүн болгондо башкача айтмаган деген сөздөрдү айтпайбыз да. Ооба, пайгамбар айтты, ооба. Кыла албайтам, мен мойнума алам, кыла албайтам. Бирок пайгамбарды жакшы көрөм, урматтап сыйлайм, сөзүмдү ийип коем. Ошондой позицияда болуш керек. Экинчи бир хадисте урматтуу мусулман тугандар, Абу Айюб деген сахаби, пайгамбарыбыздын Абу Айюб деген сахаби айтат: "Кала хаража Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам баъда ма гарабат шамс фасамиа саутан". Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз күн баткандан кийин, демек шам маалында деген сөз. Күн баткандан кийин пайгамбарыбыз сыртка чыкты дагы, чыгып бир үндү угуп калды дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону үндү укканда мынтип айтты: "Яхудун туазабу фи кубуриха", бир жөөт кабырында азапталып атат dedi. Демек, урматтуу мусулман тугандар, кабырда болуп аткан азап, кабырда болуп аткан кыйкырык, адамдардын кыйналганын пайгамбарларга Аллах Таала угузуп турган да. Маал менен угузуп турган. Ошон үчүн пайгамбарларда ыйман ар дайым эмне болгон? Түшкөн эмес, көтөрүлүп, бийик болуп турган. Эгер бизде дагы ошол нерсе күн сайын угуп туруп, кабырда болуп аткан нерсени угуп турсаң, күнөөгө эч качан барбайсың да. Баргың дагы келбейт. Барайын деп аткан кабырда баягы болуп аткан кыйынчылык укканда адам дароо токтойт. Адам өлүмдү эстеген деле баягы күнөө барган нерсе токтоп калат. Ошол себептен пайгамбарыбыз айткан: "Аксиру мин хазимил лаззат" деген да. Баягы кайфты, лаззатты кезе турган өлүмдү көбүрөөк эстеп тургула деген. Себеби жашоодо көзүң баягы май басып баштаганда, текебелене баштаганда, бийик боло баштаганда өлүмдү эстесең кичине түшөт да. Өзүңө бир аз келесиң, ылдыйлайсың, кичине адам экенин сезе баштайсың. Кийинки бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннал абда иза вудия фи кабрихи", качан адам кабырына коюлганда дейт. "Ватавалла анху асхабуху", кабырга адамдар келип койгон адамдар андан кете баштаганда дейт. Баарыбыз эле адамдар алып барып коебуз, анан кетебиз. Ошондо пайгамбар айтат: "Иннаху", чындыгында баягы жерге коюлган адам, кабырга коюлган берилген адам, ла ясмау Кур'ан ялихим, баягы кетип бараткан адамдардын
буттарынан, бут кийимдеринен чыккан үндөрүн, добуштарын угуп турат дейт. Кабырга кирди, жерге кирди. Жер жагы кирген адамдар бар кабырга. Бир 50-60 сантиметр жагы турасы. Узундугу бир 2 метрге болду. Болду, биягын жабып коет. Капкараңгы узун ушунча жер. Ошол жерде жаткан адам азыр эле алып келип коюп кеткен адамдардын бараткан кетаткан үндөрүн алат дейт, угуп турат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой учурда бай адамдын абалы кандай болду экен дейт. Биягын караса капкараңгы, биягын караса капкараңгы, үстүн караса жабык, түйүн караса жабык, биягын караса каптарды коюп тизип койгон жабык. Бардыкта жабык. Кутулайын деген, качайын деген жер вообще жок. Бай адам кетаткан үндөрдү угат дейт пайгамбар. Кала ятихи малакан. Анан бай адамдар уже кеткенден кийин эки периште келет. Ошон үчүн көмгөндөн кийин колдон келишинче бир аз убакытка кетпей туруш керек, жакшы. Адамды жерге бергенден кийин бир аз убакыт кетпей туруш керек. Амр ибн ас деген сахаба болгон. Ошол сахаба айтат, балдарына осат кылып айткан да. Мени жерге бергенден кийин бир төндү союп, муздап, жиликтегенге чейин кетпей турула деген да. Мен бир аз өзүмө келип алайын. Жараткандын келген элчилерине эмне деп суроолорго жооп берем, ошону бир аз өзүмө келип алайын. Мындай айтканда биздин тил менен бир аз кабырга адаптация болуп алайын дейт. Кичине көнүш алгыча кетпей туруп, ошол жерде туруп турула деген да. Адамдар кетмейинче периште келип сурап баштабайт да. Анан бай адамдар кеткенден кийин пайгамбар айтат, эки периште келет. Бирөөнүн аты ким? Накир, экинчиси Мункар да. Фаюқиданихи. Келип бай адамды отургузат. Ушул жерде бир кыстырма бир маселе урматтуу мусулмандар. Пайгамбарыбыз эки периште келип отургузат деди да. Бизде кабыр каскандар билет да. Касканда көбүнчө кабырдын ичинде бай лахтты, комнатаны кандай кылат? Адам отура тургандай бойго расчет алып калат да. Адам ал отурганда башы тийбесин дейт. Ал урматтуу мусулман жана айткандай бул гайып дедик го. Периштелер келип отургузат деген биз баягы бизге окшоп жаткан жерин туруп отургузуп баш тийб дегендей эмес. Хой теп тегиз турганда деле баш тие тургандай болсо деле периште отургузуп ал гайып уже, ал биз билбейбиз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардын учурунда азыр деле ошол жактарда көбүнчө топурагы кармай турган жерлерде шак деп коет да. Жерди жөн эле жарат дагы капталынан, оң капталынан кыблан карап жаткызат да, үстүн жабып коюп көмүп коет, болду. Адам капталынан жатат да мындай. Биз тарапта лах деп коет. Кирип туруп комната атпайбыз, ат жарып тура. А жери жандай жерлерде шак болот да. Эгерде ушундай биз түшүнгөн болсок, адам турганда, отурганда баш тийбей турган болсок, бай адамдар капталынан жатып үстүн жабып койбоду. Кантип отурат алар? Пайгамбар айткан жок да, бул жакта бул жердин элдери мындай кылсын, отурат, бул жердин элдери мындай кылсын, алар отурбайт дебеди да. Пайгамбарыбыз периштелер келет да, отургузат деди. Демек, урматтуу мусулмандар, бул жана айткандай гайып. Ал жагын биз билбейбиз, кирише албайбыз да. Бирок комнатага лахт кылып каскан жакшы. Пайгамбарыбыз лахт бизге деген да, мусулмандарга. Ошик ли гайрина. Ал эми жөн эле жарып башкаларга деген. Эгер айла жок болсо жөн эле жарма кылып жарып туруп коюп коет. Бул баягы жердин кытышына жараша. Ал эми комната сыяктуу кылып киргизип, лахт кылыш мүмкүн болсо, бияны капталган киргизиш, ошондой болгон жакшы. Сүннөткө ылайык. Анан баягы эки периште фаяқулани лаху отургузат мынтип айтат экөөнү. Ма кунта тақулу фи хаза рожул. Араңарда келген киши жөнүндө кандай дейсиңер? Эмне деп айтасың дейт пайгамбар жөнүндө. Кала фамал мукмин фаяқул, имандуу адам мынтип айтат дейт. Ашхаду анна абдуллаху ва расулу. Бул ал киши Аллахтын кулу жана элчиси деп жооп берет. Урматтуу мусулмандар, Аллахтын кулу жана элчиси деп жооп берген эң чоң жеңиштердин бири. Ар бир адам дуа кылыш керек. Я Алла, эртең кабырга барганда мени ушуну жоому жеңил кыл, жооп бергенге мүмкүнчүлүк бер. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырга барганда адептердин бирин үйрөткөн, адамды жерге бергенде пайгамбарыбыз айтат: "Истагфиру ли ахикум" деген да. Бул жерге берилген азыркы бир тууганыңарга көбүрөөк истигфар айтып кечирим сурап турула деген. Кабырга барганда эмне кылыш керек экен? Я Алла, азыр ушу жерге коюлган адамды кечир деп дуа кылыш керек. Жана васалу лаху тасбит, ас-сабат деген да. Ага бекемдик сурагыла деген пайгамбар. Себеби азыр эки периште келип силерге кеткенде ага сурайт. Сураганда өзүн жоготпой бекемдик суразаңар, Аллах жооп берсе, дуаңарга бекемдик шафаат кылган боласыңыз. Жооп берет деген. Ошондой эле урматтуу мусулмандар, жана хадисте пайгамбарыбыз айтат. Сахабалар негизи айтайын деген бир маселе. Бизде көбүнчө кабырдын жаныбары кандай турабыз? Барсаң, бирөө менен шыбырашып аткан, эки адам сүйлөшүп аткан, бирөө тамеки тартып аткан, бирөө наспайын чегип аткан, бирөө ошол жерде күлүп аткан, бирөө менен тамашалашып аткан. Ал жай, ал жер өзү андай жер эмес болчу.
Ал жерде саясат сүйлөшүлбөйт. Ал жерде тамеки вообще чегилбейт. Өзү тамеки чеккен болбойт. Ал жерде тим боло болбойт. Наспай вообще болбойт. Күлгөн такыр болбойт. Бирөө менен тамаша болбой турган жай. Ал жерге барып пайгамбарыбыз ахиретти бир аз эстеп үлгү алып келе деди. Ал жерге барып тамаша кылып бир аз эс алып рахат алып келе деген жок пайгамбар. Маанайды көтөрүп келе деген жок да пайгамбар. Аяк барганда кабырды эсте, ошеке киресиң сен да бир күн дегендей бир маселе менен чыккын деп атат да пайгамбар. Ошон үчүн урматтуу мусулман туугандар, кабырга барганда бири-бирибизди достор, аке үкөлөр барганда бири-бирибизге насаат. Молдо биякта байкуш эзилип кыйналып сүйлөп атат. Биякта молдо уккан эч ким жок. Өзү менен өзү гүшү, дагы бирөө десе, демек ар бир жердин өзүнүн орду бар, сыйнана турган сөзү бар, ордуп отура турган, маселе боло турган жери бар. Анан баягы кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ал Аллахтын кулу жана элчиси деп жооп берет dedi. Ошон үчүн, Алла менин кабырдагы сөзүмдү бекем кыл. Алла эртең мага суракты жеңил кыл, жооп беришти насип кыл деп дуа кылыш керек. Qala fa yuqal lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal janna. Ошондо баягы адамга айтылат дейт. Кара, сенин о тозокто болгон жайың бар эле, ошону сага Аллах таала. Тозокто болгон жайдын ордуна Аллах сага бейиштен жайды алмаштырып берди, көрүп алгын деп бейиштеги жайын көрсөтөт. Faqala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem айтат, "Фаярахума жамиян", экөөнүн тең көрөт баягы адам дейт. Демек тозоктон болгон жайын да көрөт, бейиштен болгон жайын да көрөт. Тозоктон бара турган жайды Аллах таала жакшы иштер себептүү, ыйман себептүү эмне кылды? Бейиштен болгон жайга алмаштырып берди. Урматтуу мусулман туугандар, кийинки бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem айтат, Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ve sellem тарака катла бадрин саласата сумма атахум. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem Бадр согушунда душмандар менен кармашты, күрөштү. Анан ошол Бадрда душмандардын кээ бирлери ошол жерде утулуп калып өлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem ошол жерде калып кеткен денелерин 3 күн тийбеди дейт. 3 күндөн кийин келди пайгамбарыбыз. Келип фақам алейхим фанадахум, алардын үстүнө туруп аларга кайрылды. Баягы өлгөн адамдар жатат мындай. Ал өлгөн адамдар Абу Жахил болчу бирөө, бүт ошо душмандардын ана башлары болчу да. Барлыгы жерде жаткан болчу. Пайгамбарыбыз келип туруп аларга минип кайрылды. Я Абу Жахил дейт. О Абу Жахил. Я Умайя ибн Халаф, о Умайя ибн Халаф, о Утба ибн Рабия, о Шайба ибн Рабия. Алейса кат важаттма ваада раббукум хакку. Силерге Роббиңер вада кылган нерсени таптыңарбы деди. Аллах силерге вада кылган нерсени көрдүңөрбү, өлүм келгенден билдиңерби дейт. Себеби булар, Мухаммад биз өлгөндөн кийин жашоо жок дейт болчу да. Кабырда айтасың, ахирет айтасың, тирилүү, бейиш жок, Мухаммад мындай нерсе жок дейт да. Көп башты аянтпачы дейт да. Пайгамбарыбыз айтып атат, баягы өлгөн адамдарга келип туруп пайгамбарыбыз кайгылып, жараткан силерге Куранда вада кылган кайрадан силерди эч болбогон нерсени кайрыла сөөгүңөрдөн тирилтем деди эле, ошол ваданы таптыңарбы, көрдүңөрбү, азыр көрдүңөрбү өлгөндөн кийин деди. Элестет. Анан ошону укканда Умар разияллаху анху ууп калды. Факала я Расулаллах, я Расулаллах. Кайфа ясмау ва анна южибу ва кад жайяфу. Я Расулаллах, булар сизди кантип угат дейт. Кантип сизге жооп беришет? Алар өлүп калган тарт болуп өлүп жатпайбы деген. Дегенде пайгамбар айтат, "Валлази нафси биядихи", но жаным колунда болгон Аллахка ант ичип айтам. Аллахтын атынан касам ичип айтам, "Ма антум би асма лима aqulu minhum", алар мен айткан сөздү силерге караганда каттуураак, жакшыраак угушуп атат азыр дейт. "Валакиннахум ла яqdirun an yujibu", бирок алар мага кайра жооп берген колунан келбейт, алар жооп бере алышпайт. "Сумма амара бихим fa suhibu fa alqu fi qalib badr", андан кийин пайгамбарыбыз буйруп, баягы иштетилбей алган чуңкур болгон кудук алып барып алар таштап койгон буйруп. Бул жерде урматтуу мусулман туугандар айта турган бир маселе бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem ахиретти жок деген, ахирет болбойт, өлгөндөн кийин тирилүү жок деген адамдарга өлгөндөн кийин айтып атат да. Эми көрдүңөрбү дейт. Куранда Аллах таала айткан, ыймансыз адамдар 5 жолу өкүнөт деген да. 5 жерде өкүнөт, 5 жолу деген да. Биринчиси өлүм келген маалда ушунчалык катуу кайгарат. Я Алла, мен көрдүм, кайтарчы, лалли амали салиха. Кана мен бир жакшы иш кылып кайын, кайрадан дүйнөгө келен, я Алла мен кайтарчы дейт. Экинчиси кыяматты көргөндө ушунчалык, кыяматтын абалын көргөндө баягы адам ушунчалык кайгырат. Я Алла, мен көрдүм, ишендим болду дейт. Башын шылкыйтат дейт Аллах таала Куранда. Үчүнчүсү Аллах тааланын каары келип, Аллахтын ачуулу келген көрүндө дагы баягы адам дагы ушунчалык өкүнөт, кайгырат. Я Алла, чындык экен ахирет, бейиш бар экен, тозок бар экен, эми ишендим, я Алла, кайтарчы мен ахирет кайрадан бул дүйнөгө. Төртүнчүсү пайгамбар айтат, азапты көргөндө, баягы кабырда азаптарды көргөндө. Бешинчиси тозоктун кыйналып аткан, баягы тозоктун азабын көрүп,
5-ci тозоктун ичине кирип азап дамып тапканда, Алла мени бул жерден кутултчу эми Алла дейт. Чыңырып айтат деген да бул. Демек, урматтуу мусулман туугандар, ушул учурлар оор болгон учурлар да. Бул хадиске кошумча бир айтып турган бир маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, булар силерге караганда мен азыр эмне деди, көбүрөөк катуураак угуп турат деди. Демек, өлгөн адамдарга зыярат кылган адамдарды пайгамбар айтат. Эгерде силер кабырга барып, жакындарыңарды зыярат кылып, аларга барып салам айткан болсоңор, Аллах аларга рухун кайтарып берет деген да. Салам рухун кайтарып берип, силерге саламыңар кайра жооп берет деген да. Демек, ушундан бир маселе келип чыгат. Кабырга зыяратка барып салам айтканда, барганда ошол кабырда жаткан адамдар Аллахтын калоосу менен ошол келген адамдардын сөздөрүн угат деген маселе келип чыгат да. Түшүктү? Өлүктөр угат деген маселе ошол кабырга барып бул нерсени угат да. Бирок ал жерге барып алып, бул угат дегенде барган бүт болот да, ошол арманды ага төгүп, айтып, үйдө мындай болуп кетти, анан тигиндей болуп кетти, сен жок мындай болду деп алардан жардам сураган жок болбойт. Шариатта тыйылган бул нерсе. Ал нерсе такыр болбойт. Просто угат деген барганда, зыярат кылганда, салам айтканда билип коюш керек. Ушул апам, атам кабырда жүргөн, азыр мен уктум. Сезди деген нерсени билип коюш керек болду да. Алардан такыр жардам сура албайт, алар бизге жардам бере да албайт. Урматтуу мусулман туугандар, демек кабырга байланыштуу кээ бир маселелерди өттүк. Эми кээ бир иштер бар. Кабырдын азабына себеп боло турган иштер бар. Жана кабырдын азабынан кутулуучу себептер бар да. Эң биринчиси кабырдын азабына дуушар болуп алып бара турган себептерден, урматтуу мусулман туугандар, эң эле биринчиси имансыздык, Аллахтын динден алыс болгондук да. Иманга келбегендик, мусулманчылыктан, исламдан алыс болгон адамдар тооба кылбай өтүп кетсе билип туруп, даават жеткенден кийин билип туруп тооба кылбай өтүп кетсе, абалы оор болот ошол адамдар. Экинчиси, урматтуу мусулман туугандар, мусулман болсо деле кээ бир иштер бар, адамдарды кабырдын азабына себеп кылып коет. Ошолордун бирин пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эң эле биринчи намима, чагымчылдык, гыйбат да. Биз көп колдонобуз го. Бирөө постоянно бирөөнүн артынан сүйлөйсүң, бирөөнүн кемчилигин издейсиң, аны жаязың, интернетке таратасың, элдин астында шерменде кылып бир аз мазактайсың, күлөсүң, башка иштердин баарын кыласың да. Демек ошо намима дейт, чагымчылдык. Же болбосо буга келип, сен билесиңби, паланчы сен жөнүндө мындай айтты дейсиң. Кайра экинчисине барганда, сен ал мынтип айт деп кайра бири-бирине калсаң, уруштуруп өзүң чагымчылык. Дагы бир иште айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, зараздан сактанбагандык да. Дароо эле зара ушатат, тазаланбастан ошол боюнча туруп кеткендик. Өзүнө денесине тийиши мүмкүн, же кийимине тийип калган. Ушул эки ишти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырдын азабына себеп болгон иштердин санады. Күндөрдүн биринде, урматтуу мусулман туугандар, пайгамбарыбыз жолдон бир эки кабырдын жанынан өтүп барат. Сахабалар менен барат. Өтүп баратып анан айтат, "Могул эки кабырдын ээси азыр азапталып атат" дейт. Экөө азап чегип атат. Бирок экөө өтө деле чоң иште азапталган жок дейт. Чоң иште деген баягы сактануусу оор болбогон иштерде азапталат дейт. Бирөө намима кылып жүргөн, элде чагымчылык, гыйбат менен жүргөн, экинчиси заразына сактанбаган. Чын-чынына келгенде экөөнүн тең сактаныш колдон келеби? Келет. Зараңды тазалап койсоң болот. Экинчиси, бирөөнүн кемчилигин жайбай койсоң, бирөөнүн артынан гыйбат кылбай койсоң, ушактабай койсоң колдон келет. Демек болот экен. Экинчи бир нерсе, урматтуу мусулман туугандар, тарку сала, намазды калтыруу. Намазды вообще окубай коюу. Жана намазды атайлап калтыруу да. Үзүр, кемчилик себептен эмес, үзүр себептен эмес. Же бир жумуш болуп калып, айла жоктон калып кетти эмес. Аракет кылдың, болбой калгандай эмес. Бул ага кирбейт. Атайлап намазды калтыруу, атайлап намаз окубай коюшту. Жана ошондой эле жалган айтып, зина кылуу, сүткөрлүк менен алектенүү. Урматтуу мусулман туугандар, пайгамбар ар дайым эл менен багымда токконда, мечитте ушун сахабалардын багымда токкондон кийин пайгамбар сахабалардан сурайт эле. Кимиңер түндө кандай түш көрдүңөр дейт. Анан Самура ибн Жундуб сахаба айтат. Анан биз кимибиз кандай түш көргөн болсок, пайгамбарыбызга айтат элек. Пайгамбар түштү көрүп, мындай экен, чечмелеп, талкуулап түштү жоруп берет эле деген. Анан ошол күнү багымдатта пайгамбарыбыз кимиңер түш көрдүңөр деди эле, эч ким унчукпады. Түш көрбөдүк эч кимибиз. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, андай болсо мен түш көрдүм бүгүн деди. Түндө мага эки адам келди, экөө келди дейт. Ал дегенде эки периште келди. Келип экөө эки колу менен кармап мени бир жайык жака алып чыгып кетти бир жерге деген. Анан бир жерге алып барды да, ошол жерден баратсак, бир адам отурган экен. Башка бир адам колунда курчок билесиңер, этилген курчоктор бар го, чоң, темир. Башка бир адам баягы адамдын оозуна жагына салып туруп, могул жагына курчоктон салып туруп, ушундай айырып тартып алат, мыягына кулагына чейин жагына акырына чейин алып келип койду. Анан бул жагын тартып туруп, кайра экинчи жагына өтөт. Ошону тартып алат.
Бул жагын тартып түшкө, бул жагы кайра ордуна келип калат, кайра буну тартат, кайра буну тартат. Ошентип тартып атты дейт. Азаптап атты. Мен баягы экөөнөн сурадым. Не болду бул адамга? Эмне себептен болот дедим. Баягы экөө жүрө бер, баса бер деп койду. Анан басып бараттык. Жүрүп баратсак, бир адам мындай желкесине жатат дейт. Желкесине жатат, үстүнө бир адам чоң таш карма болуп, башынын үстүнө кармап турат дагы. Бай адамдын башын жанчып, бир жанчып жүрөт, ташты таштап берет. Бай адамдын башы жанчылып кетет да, таш ушундай болуп тоголонуп кетти дейт. Кайра таш ордуна тоголонуп келгенде бай адамдын башы кайра өзүнүн формасына келип калат. Кайра тышта жанчылат, кайра кетет. Кайра келип ошентип азап болот дейт. Пайгамбарыбыз бул ким деп сурадым. Бай экөө баса бер, жүрө бер деди дагы. Анан баратсак, бир жерде от күйүп атып, бир тандырга окшогон идиш бар экен, тандырдай сыяктуу нерсе бар экен, түйүнөн от күйүп атты дейт. Ичинде жылаңач аялдар, эркектер бар экен. От күчөп күйгөндө баягылар жанталашып үстүнө чыктып келип тешигинен оозуна чыккан аракет кылат, чыга албай тырмышат. От бир аз пасаңына кайра ылдый түшүп калат. Кайра чыгышат, кайра түшүнүп азаптап атты дейт. Пайгамбарыбыз баягылардан дагы сурадым. Бул ким деп сурасам, дагы баса бер деп айтты. Анан бир жерге келсек, кандан болгон дарыя бар экен. Дарыянын ичинде бир адам сүзүп жүрөт. Сыртында жээкте бир адам таштар менен турат. Бай адам сүзүп келип дарыянын жээгине чыгып, эми чыгайын десе, бай адам сыртта турган адам таштар менен оозуна урат, оозун ачып урат, бай адам кайра сүзүп кетип калат. Кайра келет, кайра урат, сүзүп кетет dedi. Пайгамбарыбыз булар ким деп сурасам, бая экөө дагы эмне деди? Жүрөр деди. Аңгыча бир сонун чоң бир бакка кирип келдик деди пайгамбарыбыз. Бая бакка кирип келдик, бактын ичинде чоң бир дарак бар экен деди. Ошол дарактын астында бир аксакал отурат, улгайган. Жанында жаш балдар жүрөт деди. Анан бая экөө мени дарактын үстүнө алып чыгышты деди. Чыксак, дарактын үстүндө бир чоң жай бар экен, үй бар экен дейт пайгамбар. Ичи сонун эң кооз сулуу болгон ушунчалык үй, өмүрүмдө мен андай үйдү дүйнөдөн көргөн эмесмин дейт пайгамбар. Ичинде аксакалдар бар экен, жаштар бар экен, эркектер бар экен, аялдар бар экен, баардыгы маанайы жакшы, настроение жакшы, жыргап, күлүп, жүрүшөт деди. Анан пайгамбарыбыз бай экөө мен андан дагы үстүрөөк бир жайга дарактын үстүнө алып чыксам, бир жай бар экен, андан дагы кооз экен, астыдагынан да кооз экен деди. Андан кийин бай экөө мени карап туруп, үстүң кара деп айтты деди. Үстүм карасам бир булут сыяктуу да бир жай бар экен дейт пайгамбарыбыз. Бай экөө, ушул сенин жайың, ахиретте кийин өлгөндөн кийин ушул сенин жайың болот деди. Анан мен бай экөөдөн сурадым. Мени ушунча жерге алып келдиңер, жолдон кандай деген окуялар болду, көрдүк, бардыгын эми айтып бергиле бизге деп сурадым дейт. Анан бая экөө болгон окуянын баардыгын чечмелеп айтып беришти. Биринчи көргөн адам, жагы айрылып тарткан адам болчу. Ал ар дайым дүйнөгө жалган айтып, бая жалганды таратып жүргөн адам болчу да. Аферист адам, жалганчы. Бүгүн өзгөчө урматтуу мусулмандар, жалганды таратыш ушунчалык оңой болуп калды. Телефонду аласың, бир нерсе жазып койдуң, кетти. Маалыматты тастыктабайсың, карабайсың, бирөө айтты, басып койсуң, кетти. Комментарий жазып койдуң, кетти. Жалган бүгүн ушунчалык тарай берет да. Пайгамбарыбыз кыяматтын астынан кээ бир адамдардын жалганы ушунчалык дүйнөнүн бурчтарына тарап кетет деген. Пайгамбар заманында 100 кылым алдын жалган дүйнөгө тараш үчүн адам кыдырыш керек эле. Бирок бүгүнкү заманда секунда керек. Базазың кетет. Дүйнөнүн бардык жагынан кетип калат да. Демек бай адам жалганчы, тооба кылбаган адам жалгандан тоолбай өлгөн болсо ушундай азап күтүп атат дейт пайгамбар. Экинчиси урматтуу мусулмандар, башы жанчылып аткан адамды баягы периштелер айтып берет. Намазга турбай эле дейт да. Куранды жаттап үйрөнгөн, намазды билет эле, бирок турбай атайлап намазды таштаган адам дейт. Ошонун жазасын ошондой дейт. Ал эми тандырда күйүп, ичинде кыйналып, үстүгө чыгып, кайра түшүп кыйналып аткан адамдар зинакор эркек, зинакор аялдар болчу. Ал эми урматтуу мусулмандар, бая деңизде кандай болгон деңизде сүзүп жүргөн адам, оозуна таш түшүп, кайра деңизде сүзүп жүргөн адам сүткорлук менен иштеген адам болчу. Ал эми баягы эки периште айтат, кирген жай бак, бул бейиш деди. Дарак, ошол дарактын астында отурган аксакал бул Ибрахим алейхиссалам болчу. Анын тегерегинде жаш балдар ошол бойго жетпей өткөн адамдардын балдары дейт. Айырмал жок, мусулмандын баласы болсун, же капырдын баласы, айырмал жок. Бойго жетпей өлсө, иншалла бейиштик болуп саналат. Анан баягы дарактын үстүнө биринчи кооз адамдар жүргөн жайчы десе, бул баардык жалпы мусулмандардын бейиштиги үйлөрү дейт периштелер. Андан кийин чыккан кооз жайчы дедиле, ал шейттерге берилген жайлар деди. Анын үстүнө эң кооз жер пайгамбарыбызга берилген жай болду. Пайгамбарыбыз айтат, мага келген эки адам, бирөө Жибрил болчу, бирөө алышпаса Микаил же кайсы бир периште болчу дейт. Демек, урматтуу мусулмандар, эгер кайсы бир адам намазын каза кылып, атайла окуп, тооба кылбай өлгөн болсо,
жалган айтып жүрүп тооба кылбай өлгөн болсо, тооба кылса Аллах кечирет иншалла. Зина кылып тооба кылбай өлгөн болсо, сүткорлук менен тооба кылбай өлгөн болсо, жандай иштерди кылып жүрүп тооба кылбай өлгөн болсо, кабырда азапланганга себеп болуп калышы мүмкүн да, ыктымал. Ошондой эле урматтуу мусулмандар, кабырда азапка дуушар болгон иштердин дагы бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, аль-гулул деп коет. Мусулмандарга тийиштүү олжодон, мусулмандарга тийиштүү мал мүлктөн, бюджеттен секин билдирбестен кыстырып алып койгонду гулул, ошол нерсени айтат да. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын жанында бир адам бар эле. Аллах жолунда жүрүшкөн. Анан баягы адам олжодон бөлүшкөнгө чейин бир көйнөктү урдуп алды эле да. Алып алды эле, урдуп алды эмес, билдирбестен алып койду. Кийин ошол адам өлдү. Өлгөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул киши олжодон бөлүштүргөнгө чейин, мусулмандарга тийиштүү олжодон алганга бөлүштүргөнгө чейин алып алган көйнөк үчүн азыр кабырда азапталып атат, күйүп атат деди. Демек, урматтуу мусулмандар, эгер бизге аманат, элдин аманаты берилген болсо да, өзгөчө, муну сактап тур сенде болсун десе, 5-6 адамдын жумушунун акчасы сенде болгон болсо, же да бир нерсе сенде болгон болсо, өтө кылдаттык менен караш керек. Бизде бүгүн ушул нерсени алгулул деген биздин тилде айтканда коррупция деген сөз. Элдикин билдирбестен алыштык. Алмайдын бермеyi бар да. Тооба кылып кайра ордуна кайтарбасаң, эртең кабырга киргенде Аллах Таала эселентип азап менен чыгарып алышы мүмкүн экен да. Анан урматтуу мусулмандар, дагы бир себептерден бири карыз. Карызды алып өрөсүң, бербей жүрүп өтүп кетсең, бергенге мүмкүнчүлүгүң бар болуп туруп, бербей өтүп кеткен болсоң, кабырда азапталып, кармалып калуу себептеринин бири болуп калышы мүмкүн. Саат ибн Аула деген сахаба айтат. Күндөрдүн биринде менин бир тууганым каза болуп калды дейт. Артынан 300 динар акча калтырып кетти. Жана жаш балдар калып, бойго жетпеген балдарын калтырып кетти. Калган акчаны ошо балдарына сарптайын дедим эле дейт. Бирок пайгамбарыбыз мени чакырды, Саат, агыңдын карыздары, агаң азыр карыз себептүү кабырда кармалып атыптыр, азапталып атыптыр. Ошол себептен биринчи кезекте карыздарын жаап койгун деди. Бая балдарына бердим деген жок. 300 динарды алдым да бүт карыздарын жаап таратып келдим. Бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз келип, "Я Расулаллах, сиз айткандай карыздардын баарын жаап келдим. Болгону бир аял калды. Келип, эч бир далил жок эле, агаң бир тууганым мага 2 динар карыз болчу деп доолоп атат" деди. Ошону гана бере элекми, "Я Расулаллах" деди. Пайгамбарыбыз дароо бергин, ошол туура айтып атат, аныкын да бергин деди. Демек, урматтуу мусулмандар, карыз алыш оңой болбош керек да. Карыз алып өргөндөн кийин бермеyi бар, кайра бергенде ойлонуш керек да, ордун жабыш керек. Эгер карызды алам деген максатта, кайра ордун жабам деген максатта, берем деген максатта алган болсо бир адам, Аллах иншалла жардам берет. Бирок карызды алдым, бербей коем, уктатам, калат, кечиктирем, созом деген максатта болсо, бая адам кыйналат, азапталат. Ошон үчүн урматтуу мусулмандар, азыр биз саналуу кээ бирлерин айттык да. Бирок мындан да көбүрөөк себептери бар болчу. Эми кабырдан кутула турган азаптан кутулуучу иштерди айтып коелу, иншалла. Баарын эле коркутушуну айтып койбостон, кээ бир иштер бар. Эгер ошол иштерди кылып жүргөн болсок, иншалла кабырда азап болбойт. Аны пайгамбарыбыз бизге айтып кетти. Пайгамбар айтты, пайгамбар демек чындыкты айткан 100% туура. Ошолордун эң негизгилеринин бири ыйманда, ибадаттын үстүндө өтүштүк. Кайсы бир адам иншалла туура жолдо өткөн болсо, ыйманда өткөн болсо, ибадатка бекем өткөн болсо, жаратканды таанып кыл деген кылып, кылба деген кылбаган болсо, иншалла кабыр азабы ал адамга болбойт. Кабырдын сурагы ал адамга жеңил болот. Ошондой эле урматтуу мусулмандар, кабырдын азабынан сактоочу иштердин бири шахада, Аллах жолунда шейит болуп өтүштүк. Пайгамбарыбыз айтат, шейит адамга Аллах Таала 6 сыйлыкты берген. 6 бир өзгөчөлүктү берген да. Катардагы мусулмандарга берген эмес, 6 өзгөчөлүк берген. Биринчи эле канынын чыгуусу менен Аллах анын күнөөлөрүн кечирди дейт. Жана ошондой эле бай адамга, шейит болгон адамга Аллах Таала 72 хурайынды дайындап койгон, ошолордон эртең үйлөндүрөт деген. Дагы ошондой эле берилген шейит өзгөчөлүктөрүн урматтуу мусулмандар, үй бүлөсүнөн жакындарынан болгон 70 адамга шафаат, ортого түшкөнгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет деген. Жана ошондой эле ал адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кабырдын азабы болбойт, жана кабырдын фитнасынан аман болот, сырагынан аман болот деген. Жана ошондой эле ага кыйынчылык болбойт, Аллах Таала иншалла бейиштен болгон жайын берет деген. Ошондой эле кабырдын азабын сактай турган иштерден рибату фи сабилилlah, Аллах жолунда чек араны караштык. Мусулман мамлекетинде мусулмандарга зыян жетпесин, душмандар кирбесин деп чек араны караган адам ошондой ниетте иншалла. Ошол чек араны карап жүрүп кокус кайтыш болгон болсо, ошол иште жүрүп кайтыш болгон болсо, пайгамбар айтат, ал адамга да кабырдын азабы, фитнасы да болбойт деген. Дагы бир хадисте пайгамбар айтат, адам кылганда иши токтоп калат деген. Бул иши өлүш менен бүтөт деген. Бирок чек араны карап жүрүп өлгөн адам иши соолук кыяматка чейин эселентип бара берет деген.
Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, жума күнү же жума түнү өтүштү айтат пайгамбарыбыз. Кайсы бир адам, кайсы бир мусулман жума күнү же жума түнү кайтыш болгон болсо дейт пайгамбарыбыз, ал адамга кабырдын азабы да болбойт, кабырдын сурагы да болбойт деген да. Жана ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, пайгамбарыбыз өткөн күнү жума күнү өткөн болсо же жума түнү деген четверг шамдан кийин башталат да. Четверг шамдан кийин башталып, пятница күнү шамга чейин деген сөз. Ошол аралыкта өткөн адамга иншалла. Андан кийинкиси Суратул Мүлк сүрөсүн окуп жүрүү. Куранда пайгамбар айтат, 30 аятта турган сүрө бар. 2,5 беттин тегерегинде. 2,5 бетке да кичине жетпейт, 2,5 бет деп коелу. Ким ошону ар дайым пайгамбар сөзүн негизи жатарда ошону окумайынча жатпайт эле. Ар дайым Мүлк сүрөсүн окуп жүргөн болсо, арабча билбесек, бүгүн кыргызча транскрипция бар да, кыргызча алфавитте жазылган бар. Демек ошо менен окуп коюш керек. Күн сайын 10 мүнөт, 15 мүнөт окуп кетет. Ошол окуп жүргөн адамдын кабырына азабы болбойт дейт. Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, намаз, орозо, зекет жана жакшы иштер адамдын кабырын азабынан сактайт. Пайгамбар айтат, адам өлгөндө, кабырга барганда, периштелер келгенде намаз адамдын баш жагына келип турат дейт. Канча окудабыз намазды, кыйынчылыкта, суукта, ага арасында келип окуйбуз. Турган намаздар демек баш жакка келип турат. Орозосу оң жагында туруп алат. Зекети сол жагында туруп алат. Калган бардык жакшы иштери бут жагында туруп алат дейт. Периштелер келип баш жагынан келип сурак алайын десе, баягы намаз жок, мен жактан киргенге жол жок дейт. Себеби бул намаз калтырбай окуйт эле, мен жактан кире албайсыңар дейт. Оң жагынан барып сурайын десе, орозо жок, бул орозо калтырбай орозо кармайт болчу. Мен жактан киргенге да болбойт, жок дейт. Сол жагынан барып сурайын десе, зекет жок, бул ар дайым зекетин берип жүргөн, мен бул жактан киргенге жол жок дейт. Бут жагынан кирейин десе, кылган жакшылыктар, ата-энеси кылган жакшылыгы, келген мечитте, садакасыда, бирөөгө, жолго, элге, журтка кылган жакшылыктардын бардыгы бут жагынан тосуп турат да, жок, биз жактан киргенге сага жол жок дейт. Ошондо баягылар алысыраак туруп турадан сурак баштайт дейт. Демек, урматтуу мусулман туугандар, ушундай иштерди кылыш керек көбүрөөк, колдон келишинче көбүрөөк кылыш керек. Бүгүн биз айткан нерселердин бардыгы, хадистердин бардыгы пайгамбарыбыздын кабыры жөнүндө айткан хадистердин бир бөлүгү болчу да. Ошон үчүн бул нерсе чындык. Кээ бир адамдар бар, кыяматка ишенбеши мүмкүн да. Кээ бир адамдар бар, ахиретке ишенбеши мүмкүн. Кээ бир адамдар бар, тозок бейишти жок деши мүмкүн. Бирок ар бир адам бар, өлүм бар деп ишенет. Сөзсүз бар адам өлүм ишенет. Ар бир адам бар, өлгөндөн кийин жердин түбүнө кирем деген түшүнүгү бар да. Христиан болсун, жөөт болсун, башка болсун, түкүнчү болсун, айырмай бардыгы жердин астына кирет. Демек, ошол жердин астына киргенде жашоо ыңгайлуу, жашоо рахат менен, неамат менен жашаш үчүн бул дүйнөдө жараткан тааныган болуш керек. Ошого жараша амал кылган болуш керек. Субханакаллахумма ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва атубу Амин. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун, билген илимибизди амал кылуу насип кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды кабырдын азабынан сактаган болсун. Кабырдын караңгылыгынан Аллах Таала сактап, кабырларыбызды эртең кыяматта жарык кылган болсун. Ошондой эле баарыбыздын өткөн жакындарыбыз, бүткүл дүйнөдө мусулмандар, жердин астында жаткан мусулмандар Аллах Таала кабырын кенен кылсын, нурлуу кылсын, кабырдын азабын сактап, Аллах Таала ахиретин абад кылган болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.